Бир үздүгүнтабыз 2 саат бою мынакей жогоруда дагы айтып өтөбүз. Жаңыдан кошулуп калган болсоңуздар, кайрадан баса белгилеп айтып өтөлү. Рыспай атабыздын чыгармачылыгына, анын жаратып өткөн обондоруна бүгүн баш багып кененирээк кеп кылып аткан убагыбыз. Эми бизде дагы бир кадырлуу коногубуз бар. Ооба, анын ошол чыгармалары элдик ырларга айлангандыгын кийинки коногубузда тастыктап берет окшойт. Ырыспай сүйүүчү Бакыт Сайдалиев агабыз конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Өзүңүз музыкадан алыс болсоңуз дагы ошол Рыспай атанын чыгармаларын аткарып жүрөсүз. Кантип? Бул деген мен мурда ырдап жүргөм. Анан где-то 20 жыл болуп калды. Ошол музыка дүйнөсүнөн алысыраак жүрөм азыр. Бирок өтө алыстап кеттим деп айта албайм. Мен жанагы Ырыспай сүйүүчүлөрдөн деп эсептеп койсоңор болот. Баракелде. Туура рахмат. Мынакей кадр артында дагы кеп кылып калбадыкпы, баягы ишкер катары дагы иштеп неметип анан Ырыспай агабыздын ырларын дагы калтырбай ырдап жүрөсүз да. Андан сырткары мынакей мурда ошол Рыспай агабыздын «Издейм сени» ырына фестивалда лауреат да болгон экенсиз да. Конкурста. Бул да болсо жакшы бир сиздин баягы мазмунуңузда жазылып калган жакшы бир самалыктардан бири болуш керек. Ушул ырлардын мисалы үчүн Рыспай сүйүүчү болуп калганыңыздын дагы бирден себеби эмне болуп калды? Башка ырчылардын ырларынан дагы аткарып жүрөсүзбү? Репертуарыңызда кайсы обончулардын ырлары? Эми биздин мезгилге мен Ырыспай экөөнү көрүп калдым да. Мен ошол 2-чи курста окуп атканда филармонияда иштегемин ошто. Студент убагымда элечи. Анан келип иштеп калганда Рысбек Тасмаев деген акын, кудул киши бар болчу, раматылык кылып кетти. Мына Болот Тасмаевдардын атасы. Ошол киши менен Ырыспай эке жакын достордон болушкан да. Ошол киши мени сахнага алып чыгып, Рысбек Тасмаев, анан ошол киши аркылуу Ырыспай эке менен чогуу жүрүп калдым, эми азыраак болсо дагы. Ошондон таасирлендим окшойт. А так ошол мезгилдеги Исраил Маманбаев, Мамаджанов, Керимбаев, ошол мезгилдин обончуларынын бардыгынын ырлары репертуарымда бар. Жакшы. Эми бүгүн Ырыспай экенин майрамы болуп атпайбы, туулган күнү болуп атканда кыргыз элинин майрамы да бардыгын ыр майрамы менен куттуктайм. Кийин эмне үчүн улантпай калдыңыз бул ыр жолун? Бул деген эми турмуш ар түрдүү болот экен да. Мен ошол мезгилге туура келип калдым окшойт. Биздин мезгилде только өкмөткө иштечүбүз биз. Эч кандай бир жерге акча алып барып, мындай тойго деле акча албайт элек. Баракелде. Анан ошол мезгилде жана 2000-жылдары, 96-тан 2000-жылдары ушундай мезгил болбодубу? Анан кийин мен эми үй бүлө багыш керек дегендей турмуш шартка байланыштуу, анан ошо соода саттыкка өтүп кеткенмин. Анан кайра мен өтүп кеткенден кийин кайра ырчылардын күнү өтүлө баштады. Баракелде. Жакшы. Азыр мындай кылалы. Жогоруда айтып калдыңыз, 96-жылы «Издейм сени» сынагында ошол байгелүү орунга ээ болгом деп. Жанда ошол чыгарманы суранбайлыбы сизден? Макул эми мен экелеп ырдап берейин, анан ал чыгарма өзү узун да. Ал узун, анан бүгүнкү мен даярдыгымага жок эле, эми суранып калганыңардан бир 2 куплет ырдап берейин. Arasынан элдердин эң бири коз, зарынан жерлердин сен аламга издетүүгө жаралсаң, мен аламга дайым сени издөө үчүн келгемин. Акты көктү жашыл бекен жолугуң,
жолугуңдум түсүн көрбөй ордум күздө калган жалбырактын өңүндөй ажарыңдан бир өзүң деп азудаден солугум Баракелге эң сонун Ыраазычылык баракелде билдиребиз. дейли. Азыр болсо кыскача жарнамага кезек берели, андан соң маегибизди уланталы. Кыргыз элинин музыка дүйнөсүнө чоң эбегейсиз салымын кошкон Рыспай Абдыкадыровдун бүгүн 12 январь туулган күнү. Ага карата студиябыздын коноктору ошол агайдын Рыспай атанын баягы көтөргөн аспабын, аккордеонду көтөрүп келишүүдө. Бакыт Сайделиев агабыз дагы Рыспай сүйүүчү, анын чыгармаларын сүйүп аткарып жүрөт. Ооба, бүгүн Найка кадырман телекөрүүчүлөр барыңыздардын жан дүйнөңүздөргө азык берип, Рыспай агайыбыздын керемет шедевр оондору менен сүйүнтүп отурабыз. Азыр болсо дал ошол Рыспай сүйүүчүлөрдүн бири Бакыт байкебиз дагы бир Рыспай агайыбыздын сонун чыгармаларынан аткарып берем деп даярданып турат. Келиңиз анда Бакыт бай. Эми Рыспай ака өмүр бою сүйүүнү даңктап өтүп кетти да. Биз баарыбыз сүйүшүбүз мүмкүн. Бардык эле жан адам сүйөт, бирок ошол сүйүүнү барктап өзүнүн деңгээлинде даңктап Оондорго алдыра албай атабыз да. Бул эми Рыспай ака ошол сүйүүнү, эли жерди сүйүүнү, чыныгы негизги адам баласынын сүйүүсүн ушунчалык даңктаган да. Ошол себептен Рыспай аканын биз экөөбүз деген ырын ырдап берейин. Жакшы болот. Келиңиз. Билбейм кайдан табылгансың сен маған маңдайымдан бүткөн жалгыз бакыттай сени сүйдүм буйрук алып тагдырдан башкалардын или сага татыбай башкалардын или сага татыбай же болбосо сен жаралып мен үчүн көрөлгөндө мендик болуп төрөлдүң а болбосо айтчы жаным эмне үчүн зарлап тапкан перзентимдей көрүндүң уктаганда сенин уйкуң менде бар ойлорумда ойлоруңа киришкен биз экөөбүз эки санда бар биз экөөбүз эки судай бириккен сени сүйдүм буйрук алып тагдырдан башкалардын бири сага татыбай башкалардын миңи сага татыбай
эң сонун. Рахмат білдіресіз. Бақытбай Катейн уақытыңызды бөліп, Ырысбай ағайымыздың сонун чыгармаларын аткарып бергендигиңиз үчүн бар болуңуз. Ырысбай сүйүүчү Бакыт Сейдалиев бүгүн бизде конокто болду. Чоң рахмат сизге. Бар болуңуз. Сизге да, сизге да. Биз болсо кадамыбызды алдыга көздөй таштай берели.